Саламатсыздар, урматтуу достор. Мына бүгүнкү күнү Садыр Жапаровдун колдоо республикалык штабынын атынан тынчтык митинг өткөрүлүп атат. Эң биринчи башкы талабыбыз бул Садыр Жапаровду бошотуу. Себеби мынакей өзүңүздөр билгендей, бардык Атамбаевдин доорунда саясий туткундар, камалгандардын баарына мунапыс колдонулду, бирок Садыр Жапаровго мунапыс колдонбой жатат. Текебаевга колдонду, Чотоновго колдонду, Райхан Төлөгөновго колдонду, Талгарбеков жана анын тобуна мунапыс колдонулду. Бектур Асанов, Кубан Кадыров дегиле бардык мынакей саясий туткундарга мунапыс колдонулду, бирок ошол эле мунапыс ушул Садыр Жапаровго колдонулбой жатат. Бул эмнени билдирет? Бул деген Садыр Жапаров бүгүнкү күнү саясий туткун болуп, саясий мотивде бүгүнкү күнү кармалып жатат. Мынакей азыр митинг башталганга саналуу мүнөттөр калды, бирок ага карабай бүгүнкү күнү азыр митингдин алдында провокациялар дагы башталды. Ал провокация болбош үчүн биз элдик топту түздүк, жыйынды. Алар повязкачан жүрүшөт, ушул Садыр Жапаров деген форма кийип алышты. Ошол балдар азыр ошол провокаторлорду дагы сүрүп чыкты. Ошондой ким провокация кылса, биз мындай штаб аркылуу ошол балдар ошондой укук коргоо органдарынын колуна тапшырылат. Ошондуктан провокацияга биз жол бербеш керекпиз. Биз эч кандай мыйзамды бузган жокпуз. Биздин Конституцияда жазылып турат, биз тынчтык митингге чыкканга укугубуз бар. Ошондуктан биз конституциялык укугубузду колдонуп бүгүнкү күнү ушундай тынчтык митингге чыгып атабыз. Эч кандай бир радикалдуу кадамдарды жасайын деген ой жок. Мынакей азыр болжол менен бир 3-4 миң адам турат, бирок митинг баштала элек. Биз ойлойбуз, адамдар дагы келет, себеби азыр чалып атышат балдар, бир топ балдар чалып атышат, ар кайсы роводолорго камап атышыптыр. Мына Токмоктон балдар чалды, Жайыл районунан балдар чалды. Ошентип биздин балдарды дагы ар кандай роводолорго камап аттыр. Ошондуктан аларды камаган негизсиз деп эсептейбиз. Ошондуктан тез аранын ичинде бошотулсун, алар суранып атат. Ушул митингден айтып койгулачы, бизди роводолорго камап атат, эч бир себеби жок эле, алып туруп эле келип камап салды дейт. Эчлерге түшүндүрбөй эле мына митингке чыкпагыла деп ар кимден ушундай доо арызын алып атыптыр. Бул деген мыйзамсыз да. Бул деген мыйзамсыз.